7-октябрь революциядан кийинки түн бийликчил депутаттардын бир бөлүгү жыйынга катышып, айрымдары ишеним кат аркылуу Садыр Жапаровду премьерликке колдошот. Эртеси күнү аны Биримдик партиясынын катарына кирген депутаттардын дээрлик көпчүлүгү да колдоого алат. Кызык бекен, Жапаровдун тарапташтары кулаткан Жээнбеков Жапаровду колдоого өтөт. Бирок кайсыл тарабынан караса. Борбор каладагы Достук мейманканасы дал ушул жерде элдин көзүнөн алыс отуруп, кландар менен криминалдын ортосунда достук түзүлөт. Түнгө карай коркутуу менен чогултулган 35 депутатты желкесинен кармап, мейманканага Жапаровдун кишилери алып келишет. Калган 26 депутат ишеним каттарын беришкен эмиш. Дал ушунча гана сандагы депутаттар кворум үчүн керектелген. Жыйындар залында Жапаров өзү, жанында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү, контрабанда менен алектенген Урмат Самаев, анын көзөмөлүндө коркуп жүрөктөрүнүн суусу алынган депутаттар, анын бир көз карашы менен керектүү талапкерге добуш берүүгө даяр турушту. Кийинчерээк Абдылдаев актанып, депутаттар премьерди шайлап эмес, аны талапкерлигин гана колдошкон деп билдирди. Бирок факт бойдон кала берет. Акыры аягына чейин сүрүп чыгарылбаган бийлик менен Матраимовдардын кланы Садыр Жапаровду жана криминалды убактылуу колдоого өтүп, жеке коопсуздугу үчүн кепилдик алышат. Эми келиңиз, бирге карап көрөлү. Садыр Жапаров деген ким? Чоң саясатка Жапаров Бакиевдер аркылуу келген. Ак жол партиясынын депутаты, Бакиевдин кеңешчиси, андан кийин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча улуттук агенттиктин башчысынын кызматын ээлеген. Коррупция менен күрөшүү багытында иш алып барган финансы полициясы, ички иштер министрлиги жана УКМК турса, эмне себептен аталган агенттик негизделгени ошол мезгилде түшүнбөгөндөргө кийин баардыгы ачыкталат. Агенттикти негиздөөнүн башкы максаты жерлердеги жеке бизнестерди каракчылык, рейдерлик менен тартып алуу болгон. Мен 2007 жылдын 10 августунда Ысык көл Инвест банкынын негиздөөчүсү жана төрагасы кызматын ээлеп турган маалда банк рейдерлик жол менен ошол кездеги элге кеңири таанымал Михаил Нады, Курманбек жана Максим Бакиевдер тарабынан басып алынган. Басып алууга Садыр Жапаровдун дагы катыштыгы бар эле. Банк аркылуу Бакиевдер жана анын жакындары өлкөдөн жалпы суммасы 5 миллиард доллар акча чыгарып кетишкен. Кийинчерээк өлкөдөгү ондогон ишкерлер алардын бизнестерин Максим Бакиев жана Садыр Жапаров рейдерлик менен тартып алгандарын айтып чыгышкан. Ошол эле маалда Садыр Жапаров Ысык көлдөгү Жыргалаң шахтасын жарыбаган акчага менчиктеп алып, көмүр өндүргөн ири ишканага ээлик кылат. Башында ал жергиликтүү шахтерлорду иштен айдап, ордуна Кытайдан арзан жумушчуларды алып келет. Акыр аягында шахта сууга толуп, ишкананын иши таптакыр токтогон. Бакиевдерге кызмат кылган Жапаров Көлбаев менен байланышы бар экендигин жашырып келген. Бирок 2010 жылы депутаттар Садыр Жапаров жана Жаныш Кудайбергенов Баткен областынын губернатору Арзыбек Бурханов үчүн Көлбаев менен жолугушканын Ички иштер министрлигине белгилүү болот. Бурханов, Бекбоев жана Кожахметов аттуу ишкерлерге ири суммадагы акча карыз болуп калган. Жапаров менен Кудайбергенов ошол карызды өндүрүп берүү үчүн жардам сурап Көлбаевка кайрылышкан. Жапаровдун криминал менен байланышы бардыгын мындан бир нече жыл мурда парламенттин трибунасынан генерал Зарылбек Рысалиев да айтып чыккан. Акыры Садыр Жапаров ачыкка чыкты. Эми ал айтсын, ким ал? Карабы же кызылбы? Ал буга чейин Рысбек Акматбаевдин жугундусун ичсе, эми камчы Көлбаевдикине өттү. 2012 жылдын сентябрь айында Ата журт фракциясынын лидери Садыр Жапаровка генералдык прокуратура Бишкек шаарындагы Киев көчөсү номер 74 дарегинде жайгашкан имаратты мыйзамсыз менчиктеп алган үчүн кылмыш ишин козгойт. Аталган мекеме апрель окуясына чейин Максим Бакиевдин кишилеринин бирине таандык болгон. Инкылаптан кийин депутат Турат Мадылбековдун уулу Элдар Мадылбеков рейдерлик жол менен ээлеп алып документтерди жасатып алат. Мунун бардыгын башынан эле билген Садыр Жапаров аталган имаратты сатып алган. Баса Элдар Мадылбеков 9 жылга соттолуп, учурда жаза мөөнөтүн аткарып жатат. Ал эми Жапаровду болсо Ата журт партиясынын депутаттары темир тордон коргоп калышкан. Бирок ага карабастан сот бийлигин узурпациялоо аракети, барымтага алуу, УКМКнын мекемесин басып алуу аракети, башаламандыктарды уюштуруу жана башка иштери улана берди. Ушунун бардыгы болуп отуруп, ага темир тор кепилденди. Жапаров күчтүү саясий платформасы үчүн эмес, өнөкөт оорусу болгон бандитизм үчүн соттолду. Анын азыркы революциянын үзүрүн көрүп жаткандыгы да ага далил. Мыйзамдуу жол менен өкмөт башчы болоруна көзү жетпеген Жапаров өзүнүн аз сандагы тарапташтарынын жана криминалдын колдоосу менен бийликти көздөдү. Бирок таза ойлоп, тунук акылга алчагандар жана маргинал менен бандиттерге каршы пикирдегилер аны колдоого алган жок. Жапаров үчүн бийлик жана Матраимовдор менен биригүү атаандаштарынан алда канча озуп чыгуу үчүн мыкты мүмкүнчүлүк. Элди алдап, кландар менен интрига токуган жана криминал менен байланышы бар Жапаров кандай өкмөт башчы боло алат? Ал азыр шайлоого чейин 3 ай болсо дагы кандай жол менен болбосун өкмөттү башкарып калгысы келет. Ал жетектесе эмнени күтө берсек болот?
Ал бийликке келсе топторду согуштуруп, мамлекеттик жана жеке ишканаларды тоноп, эл аралык мамилелерди бузуп, улуттар аралык жаңжалдарды чыгарышы толук мүмкүн. Анткени анын ар бир сөзүндө ашкере улутчулдугу кылтыйып чыгып турат. Мындан тышкары аны өкмөт башчы катары бир дагы эл аралык институттар жана геосаясий оюнчулар тааныбайт. Эл аралык басылмалардын арасынан Нью-Йорк Таймс аны ачык эле зык деп жазып чыкты. Мунун бардыгы кошулуп отуруп, өлкөнү да, элди да туңгуюкка кептейт. Бүгүн бардык негизги саясий күчтөр, көрүнүктүү коомдук ишмерлер, юристтер, депутаттар, жаранды коом бир ооздон Садыр Жапаровдун премьер болуп шайланганын мыйзамсыз деп эсептешет. Бул калктын көпчүлүк бөлүгүнүн Жапаровдун өкмөт башчы болгонуна көргөзгөн каршылыктары деп билсек болот. Анткени өзүнүн бир уч тарапкерлеринен башка аны эл кабыл алган жок. Андыктан негизги күрөш алдыда. Биздин тандоо мыйзам жолунда болушу шарт. Антпесе укуктуулук менен демократиялуу мамлекеттен кол жууп калып, криминал чийип берген мыйзамдар менен жашап калуубуз толук мүмкүн.